Барыңыздарга дагы бир жолу салам, урматтуу бүгүнкү эфирибиздин катышуучулары. Мен сиздерге кыскача айтып кетейин. Менин атым доктор Турабеков. Биз атайын ушундай онлайн консультацияларды өткөрүп жаткан учурубуз. Азыркы учурда бул онлайн консультациянын негизги максаты ушул менин көзөмөлүмө жазылам деп жүргөн катталуучуларга колумдан келген жардамымды, сунуштамаларымды берүү болуп эсептелет. Менин көзөмөлүм чын эле пациенттерге пайдалуу же жокпу, же пациенттер башка жактан барып жардам издеген туура болобу, мына ошол нерсени ушул онлайн консультациям аркылуу түзмө-түз сиздер менен сүйлөшүп, баарлашып, биргеликте аныктайбыз. Анда эмесе биз суроо жообубузду баштай берели. Колуңуздарды көтөрө бериңиздер. Эфирге мен менен түзмө-түз чыгып, биз эмне онлайн консультациябызды баштайбыз. Чынымды айтканда, 2 жыл мурун текшергенде эле мага рекрут деген эме коюлган. Герп деп, Диагноз. Герп. Мен өтүм жок. 4 жыл мурун удаление болгон ошол. Потом мен ушинтип ашказаным жана ачышып эме кылгандан, ошо гастроскопия кылганда мага эме деп айтылган. Ошо рефлюкс, анан хронический гастрит деп. И вот недавно февральда дагы түштүм. И тот же результат, тот же диагностика, кайра элечи, вот рефлюкс, эме деп анан кийин лечение кылдым 1 ай. Вроде бы кудайга шүгүр жакшы эле, но все равно баары бир иногда бывает, да, мынтип баары какое-то бир неудобство сезилет, да, баары бирчи. И вот еще недавно дагы эмеге дагы хеликобактерияга дагы дыхательный урязный тест. Отрицательный болуп чыкты, то есть таза деп чыкты, хеликобактерия жок деди. Но все равно баары бир эме бар да. И вот ошону кантип лечение кылса болот? Мен сурамой, эң главный сурам ошо бул хронический боюнча кала береби или мындан какой-то бир жол менен айыгып, анан кутулса болобу? Анан мен сизге азыр бир нече тактоочу суроо берип кетейин. Могу дыхательный урязный тест тапшырдыңызбы же хеликобактериянын антигенин тапшырдыңызбы сиз ошондо? Жок, дыхательный эме урязный тест инвитрого тапшырдым. Канча чыкты? Цифра менен чыгарат да аякта, отрицательный эмес, цифра менен канча чыкты? 8, по-моему, единица измерения 8 деп чыккан. Бул отрицательный эмес, значит 3төн жогору бул уже положительный, да, сизде хеликобактер пилори. Если 8 деп чыккан болсо. Потому что 3төн жогорку көрсөткүч болсо, бул уже положительный. Хорошо, анда эчтеке эмес. Анда мен сизге азыр сиздин негизги запросуңуз мындай болот. Доктор, негизи ушул герп ооруну негизи дарыласа болобу же бул өмүр бою менин жашоомдо калып кете береби деген суроо болуп атат, Мен сизге ушул сурооңузга далилденген медицинанын негизинде конкреттүү жооп берип кетейин. Бул мындай да, негизи герп деген бул эмне оору? Гастроэзофагогастрорефлюксная болезнь деп коет да. Мындайча айтканда, негизи бизде пищевод болот, анан ашказан болот. Ошо экөөнүн ортосунда сфинктер болот. Сиздин ооруңуздун негизи мындай болуп атат да. Ошол сфинктер негизи нормада, мисалы мондай сфинктер да, мисалы тамак түштү да, ашказангачы. Тамак түшкөндөн кийин ал тамак кайра артка чыгарбаш үчүн могу сфинктер жабылат да, пищеводтунчу. Именно кардиальный сфинктер деп коет, ошол сфинктер жабылыш керек. Сиздин случайда ушул сфинктер толук жабылбай калып атат да. Мына ошол ооруну биз герп деп атайбыз да. Эми бизден суроо, Рускуля, неге сиздин могу сфинктериңиз нормально иштебей жатат? Буга эмне себеп болуп атат деген биз ушул суроонун үстүндө изилдешибиз керек эмичи. Неге сиздин сфинктер нормадагыдай жабылбай атат? Сфинктердин начар иштөөсүндө эмне тоскоолдук кылып атат? Биз ошол нерсенин үстүндө эми диагностикалык иш-чараларды өткөрүш керек. Менин көзөмөлүмө герп менен көп адамдар катталышкан. Изилдей келгенде мындай болгон да. Кээ бирки катталуучуларда бул сфинктердин да ишин иштетүү үчүн бул булчуң да бул делечи, бул жабылып, ачылып турат да дайымачы. Ошондуктан мунун нормалдуу түрдө иштөөсү үчүн адамда бардык микро-макроэлементтер, гормондор, витаминдер бардыгы нормада болуш керек да. Мисалы, любой эле биздин организмибиздеги булчуңдардын иштөөсүнө кальций, магний, витаминди түздөн түз таасир этет. Ферритиндин астыгы мисалы, бүт ушул факторлор таасир этет дагы. Эгерде сиздин организмиңизде бардык ушул көрсөткүчтөр нормада болсо, бирок ошого карабай ушул сфинктериңиз начар иштеп аткан болсо, анда бул уже функциональный заболевание болушу мүмкүн да. Мындайча айтканда органический проблема жок, бирок сиздин нерв системаңыз, психологиялык абалыңыз, сиздин ойлооңуз, стресстерге болгон баягы организмиңиздин жообу бул өтө башкача деңгээлде болгондугу үчүн ошонун айынан ушул абал келип чыгышы мүмкүн да. Ошондуктан эми мен сизге азыр эчтекеңизди көрбөй туруп, эчтекеңизди изилдебей туруп, именно ушул сфинктериңиз эмненин айынан начар иштеп атат деп айта албайм да. Ошол себептен биздин эң негизги биринчи жасай турган нерсебиз терең изилдөө кылышыбыз керек.
Анан терең үзүлдөөнүн негизинде биз эң негизги сфинктердин начар иштөөсүнө таасир эткен факторлорду аныктап чыгабыз. Ошол факторлорду биринин артынан бирин жок кылып баштайбыз. Мисалы, сизде анемия барбы? Аны жок кылабыз. Башка витамин Д'нын жетишсиздиги барбы? Аны жок кылабыз. Сфинктердин иштөөсүнө таасир эткен башка элементтердин жетишсиздиги барбы? Аларды жок кылабыз. Сиздин тамактанууңуздагы өзгөчөлүктөрдү байкайбыз. Кээде адамдын тамактануусу дагы мисалы ушул нерсеге таасир этип коюшу мүмкүн. Аларды жок кылабыз. Кыскасын айтканда, ушинтип факторлорду жок кылып отуруп, анан биз уже конкреттүү түрдө нак себебин аныктап туруп, ошол нерсени жок кылганга аракет жасайбыз да. Көрдүңүзбү? Анан ошол себепти жок кылып алгандан кийин анан уже конкреттүү түрдө тиги сфинктердин ишин жакшыртуучу уже оригинальный препараттарды колдонуп башташыбыз керек да. Себеби дегенде бул жерде не только ашказанга таасир берүүчү, бул жерде нерв системасы менен байланыштуу оору да. Герп деген ооручу. Аябай дарылоо процесси өтө сложный. Чынын айтканда, көпчүлүк бизде адамдар ойлошот, ушул ингибитор, протоновый помп ичип койсом, же болбосо антиацидтерди ичип койсом, баары эле сонун болуп калса керек, убактылуу баягы жакшырса, мисалы амепразол, эзомепразолдорду ичкенден кийин адамдар убактылуу жакшырып калса, ушу менен эле айыгып кетет турбайбы деп ойлошу мүмкүн. Бирок бул герп оорусу бул өнөкөт оору. Бул оору дайыма көзөмөл кылууну, байкоону, кылдат изилдөөнү, так диагнозду негизи талап кыла турган нерсе да. Бирок ошонун баарын мисалы баардыгын изилдедик, баардыгын сонун кылдык, баардыгын идеалдуу түрдө дарыладык, баардык факторлорду жок кылдык, бирок ошондо дагы айыкпай калышы мүмкүн да. Бул учурда уже хирургиялык жол керек болот, урматтуу ырскүлайым. Көрдүңүзбү? Бирок хирургиялык жолго чейин биз сөзсүз түрдө могу жолдордон өтүшүбүз керек да. Аны өтмөйүнчө бул нерсе мүмкүн эмес. Ошондой. Анан сиз буга чейин итак гастроэнтерологторго барыпсыз, баары жакшы деп дарыларды жазган, бирок сизде все равно какой-то мындай беспокойство калып атат да ашказаныңыздачы. Көрдүңүзбү? Эми бизде вопрос. Ошол беспокойствону кандай факторлор вызывать этип коюп атат? Кайсы учурда ошондой беспокойство пайда болуп кетип атат? Мисалы, самсадан көп жеп койгондо, же пловтон, же лагмандан көп жеп койгондо, же тескерисинче туура тамактанып, сонун тамактансаңыз деле ошондой болуп атабы? Же тескерисинче сиз нерв болуп, бир нерсеге переживать эткенде ошондой пайда болуп калабы? Көрдүңүзбү? Бүт ушул нерселерди анамнез аркылуу учитывать этип, анан ошого жараша дарылоо ишин жүргүзүшүбүз керек да. Менин байкоом боюнча негизи мындай нерсе, ошо какой-то беспокойство пайда болгон мезгил бул эми да. Но иногда же бывает, там время жок болуп калат, жечпей каласың, тамак ичкенге там убакыт жетпей калганда көбүрөөк ачка болуп кетем да. И вот после этого прям заметно да ушул проблема. Эми ушул жерде мына байкаңыз. Адам көбүрөөк ачка болгондо организмде кандай состояние? Организмде гипогликемический состояние болот. Энергия нехватка болот. Энергия нехватка болгондо энергияны компенсация кылыш үчүн булчуңдардагы түрдүү аминокислоталар иштеп баштайт, башкалар иштеп баштайт. Көпчүлүк учурда негизи нормада бул процесс оорусу жок эле адаптацияланыш керек да. Эгер сиздин организмиңиз күчтүү болсо, баардык организмиңиздеги элементтер, микро-макроэлементтер толук болсо, организмиңизде инерционный или субклиникалык эч кандай фазалар жок болсо, баардыгын жөн эле өтүш керек. Бирок сиздин берде организмиңизге что-то не хватает, ошондойдон ачка болуп кеткениңизде тягыңыз ооруп, уже кислотность аябай күчөп, мындайча айтканда уже клинический симптомдор пайда болуп кетип атат. Көрдүңүзбү? Ошондуктан бул жерде биздин задача не только ашказандын эле баягы кислотностун азайтып эле, же болбосо өмүр бою туура тамактануу менен эле, бул невозможно нерсе. Көрдүңүзбү? Биздин негизги задача организмиңиз гипогликемический состояниеда дагы, гипергликемический кандай состояние болбосун, нормалдуу түрдө реакция болуш керек да сырткы факторлоргачы. Адаптационный период идеалдуу болуш керек организмиңизде. Андай качан идеалдуу болот? Качан сиздин организмиңиздеги баардык элементтер нормалдуу болгондо, сиздин жашоо образыңыз нормалдуу болгондо, сиздин сырткы чөйрөк болгон стрессовый факторлорго адаптацияңыз, ответиңиз, организмдин ответи норма болгондо, мына ошондо организм бул нерсени жеңил эле көтөрөт да. Түшүндүңүзбү? Ошон үчүн бул жерде бул герпти дарылоодон менде мындай случайлар да болду да. Бир пациент тоже герп менен кайрылды, анан жөн эле дем алуу көнүгүүлөрүн киргизип баштады өзүнүн жашоосуначы. Күндө ошол дем алып, мындай эс алып, көп стресс болбой. Анан ал айтып атат: доктор, что-то мен дары ичпесем деле, ачка калып калсам деле, ток жүрсөм деле, что-то эч нерсе болбой атат го. Көрдүңүзбү, бул жерде иногда ашказан ооруларынын көпчүлүгү функциональный деп коет да. Функциональный деген бул мындай
ашказандын разрушение болгонунан же туура эмес иштегенден эмес, бул жерде уже нерв системасынан, адамдын баягы организминдеги антиоксиданттардын бөлүнүп чыгышынан, мисалы нейротрансмиттер деп коет, ошолордун бөлүнүп чыгышынан көз каранды болуп калат да, көрдүңүзбү? Ошондой учурлар да кездешет. А кээ бирки пациенттерде болот, доктор дем алуу көнүгүүмү сонун жасап атам, ой тамактанууну идеалдуу тамак жеп атам, любой нерсени сонун кылып атам, бирок оору кетпей атат го дегенде текшере келгенде мисалы хеликобактер пилори жатат да ашказандачы, нелечёный болуп же мисалы же болбосо башка орган система, тамак аш сиңирүү системасындагы башка көйгөйлөр бар кошумча, көрдүңүзбү? Ошондуктан бул жерде ар бир адамдыкы индивидуальный да. Мен мисалы сизге айтып туруп Рыскүл айым, дем алуу көнүгүүсүн эле жасасаңыз гербтен кутулуп кетесиз деген бул уже туура эмес да. Себеби дегенде бул сизге 1% дагы пайда бербеши мүмкүн. Же болбосо мен сизге Рыскүл айым, болгону ачуу жебеңиз, шириндик жебеңиз, ачка жүрбөңүз, баары жакшы болот десем, бул дагы туура эмес, көрдүңүзбү? Себеби дегенде конкрет түрдө изилдеп, конкрет түрдө негизги факторлорду аныктабай туруп, кандайдыр бир заключение чыгаруу бул мүмкүн эмес нерсе да. Ушул нерсени ар бир адам түшүнүш керек негизичи. Көрдүңүзбү? Сиздин азыр бир эле айткан симптомуңуздун негизинде доктор мен ачка калганда бул эле көбүрөөк оору сезилип кетет. Демек мен ачка жүрбөшүм керек экен да. Ачка жүрбөсөм эле мен сонун жүрөт экенмин деп ойлосоңуз, бул да туура эмес ой да. Көрдүңүзбү? Бул да туура эмес ой. Вот ошон үчүн эң негизги биздин жасай турган кадам кылдат көзөмөл кылып, организмиңизди терең изилдөө кылып, так диагноз коюп, конкреттүү факторлорду аныктап, аларды жок кылып, организмдин сырткы факторлору болгон резистентность деп коет, резистентностьтун күчөтүп, жашоо образыңызды изилдеп, эмне подвох болуп атат, каерде эмне болуп атат, баардыгын көрүп туруп анан вывод чыгарышыбыз керек. Анан күн сайын сиз, мисалы сиз азыр айтып атасыз, эми баарын эле жакшы кылам, жакшы тамактанам, андай деп. Ал кандай деңгээлде жүрөт сиздин мисалы? Тамактануу дагы түздөн түз көз каранды герб оорусунда, көрдүңүзбү? Ошон үчүн баардыгын терең изилдөө менен гана сизге жардам берсе болот да. Ошондой. Ошол анда Рыскүл айым, сизге баары түшүнүктүү болдубу? Вроде бы түшүнүктүү, но значит получается там сизге көзөмөлгө жаздырыш керек, чтобы все это бардыгын. Да, конечно, конечно. Албетте, албетте. Жөн эле баягы бир консультация менен бул нерсени изилдөө такыр мүмкүн эмес да. Көзөмөлдө эмне кылабыз биз? Мен биринчи көзөмөлгө жазылгандан бүт жазасыз. Доктор, короче, жана айтып кеттиңиз го. 2 жыл мурда мындай кылгам, тегиндей кылгам, баарын айтасыз мага, баарын жазасыз. Медилит деген тиркемеден. Анан мен аяктан сизге бүт айткан маалыматтарыңыздын негизинде өзүм анамнестик суроолорду подробно кылып түзүп чыгам. Бул кандай болгон, тигиндей, эми азыр биз 30 мүнөттө же 20 мүнөттө ал невозможно ал нерсечи. Анын баары мен түзүп чыгам анамнестик суроолорду. Анан сизге жөнөтөм медилиттен. Анан ар бирине кенен кылып жооп бересиз. Жооп бергениңизден кийин анан мен ошол сиздин жоопторуңузга ылайык сизге кошумча диагностикалык анализдер жазып берем. Рыскүл айым, эрде моундай болуп атат, буга чейин бул текшерилбеген экен, мурунку анализдердин срогу бүткөн. Эми жаңы могуларды көрөлү. Анан баарын көргөндөн кийин сиз жөнөтөсүз. Мынакей доктор баардыгы чыкты, эми көрөлү дейбиз дагы. Ошо менен уже сиздин анализдериңизге конкрет түрдө негизделип, жана сиздин симптомдоруңузга негизделип мен план лечения түзүп чыгам. Сиздин тамактанууңуз айыл жакта болот, сиздин иче турган нерселериңиз, сиздин организмди алсыз кылып аткан факторлорду жок кылуучу препараттар, баардыгын мен сизге жазып берем. Анан мен сизге ежедневный күндөлүк түзүп берем. Рыскүл айым, караңыз, сиз мага күндө датаны коесуз. Эртең менен канчада турдуңуз, кечинде канчада жаттыңыз, бүгүн нелерди жедиңиз, бүгүн ашказаныңыз саат канчада именно ооруду, эмне кылгандан кийин ооруду, тамак жегенден кийин, тамактан мурунбу. Күнүмдүк сиздин состояниеңизди мен изучать этип баштайм. Күндө сиз жөнөтөсүз, доктор, короче, мына 20-июнь. Мен эртең менен мынчада турдум. Оозума бир нерсе ачуу суу келгендей болду. Дарыларым мынчада ичтим. Дарыларды ичкенден кийин ашказаным кичине ооругансыды. Же эчтеке болгон жок. Бүгүн мондай тамактарды жедим. Бул тамактарды жегенден кийин менде эчтеке болгон жок. Бүгүн саат 2-де кичине ачка жүрүп калдым эле, ашказан оорум дагы күчөдү. Андай мындай деп бүт өзүңүздө болгон ошол күнүмдүк процесстерди бүт жазып бересиз магачы. Күндө ушинтип жөнөтүп, анан кийин биз 14 күн же 21 күн өткөндөн кийин бүт сиздин данныйларды мен чогултам дагы анализ кылып баштайм. Не болду ушул 21 күн ичинде, кандай изменениялар болду, эмне болду, сиз каерде подвох кетирдиңиз, дарылар туура эмес ичип койдуңузбу же сиздин тамактарыңызда проблема болуп атабы, эмне факторлор таасир берип атат. Именно сиздин ашказаныңыз ооруган күндөрдү өзгөчө изилдейбиз. Мисалы, кайсы тамактарды жегенден кийин ооруп кетти, же болбосо эмне кылгандан кийин, может вообще тамактар менен көз карандыңыз, тескерисинче сиз айтасыз да, мисалы, бүгүн аябай стресс болуп жүрдүм эле, ашказаным аябай катуу ооруду доктор деп. Көрдүңүз, биз бул жерден уже выводтар чыгарабыз анализдин негизиндечи.
ошончо күндүк анализдин негизинде выводдор чыгарып, анан мен сизге экинчи план леченияны түзөм. Уже коррекционный лечение көрдүңүзбү? Анан ошол нерсени аткарып баштайт. Ушундай форматта көзөмөл уланат. Анан 3 айлык көзөмөл бүткөндөн кийин анан мен сизге уже дополнительный дагы анализдерди жазам. Эмне болду анализдерде, эмне изменение болду, сизде общий состояние кандай абалга келди, эмне өзгөрүү болду, бүт ушул нерселерди анан чыгарабыз да. Ошонун негизинде вывод кылып уже дальнейший тактикалар уланат да, көрдүңүзбү? Анан сизде суроо болуш мүмкүн. Доктор, эми мынча нерсени мага эмне кереги бар? Андан көрө мага бир оригинальный нормальный бир препарат жазып берип койбойсузбу? Ошону ичип айыгып кетейин. Андай невозможно. Андай жол менен сиз и так буга чейин аракеттенип келгес, и так башка жактарга барып келгес. Мына өзүңүз деле практикада деле көрдүңүз, андай невозможно экенин. Себеби дегенде адам организми бул ончук эмес. Адам организми жөн эле бир дарыны берип, мына ушул менен эле айып кетесиң деп, эми ОРВИде же бир жөнөкөй бир ооруларда, ич өткөк же ушундай сыяктууларда айтсаң болушу мүмкүн. Мисалы, мону ичип койсоң жакшы болуп кетесиң. Бирок мондай хронический ооруларда бул андай деп айтуу уже тилекке каршы мүмкүн эмес да. Анан ошентип биз көзөмөл кылып, баардыгын кылып, баарын идеалдуу кылгандан кийин деле дарылоо кылгандан кийин, ашказаныңыздын кислотностун, аркы берки тамактын баарыңыздын идеалдуу кылгандан кийин деле, нерв системаңыз менен иштешкенден кийин деле эч кандай изменение болбойбу, тоже ошондой эле оору, ошондой эле болсо, уже бул жерде башка ыкмалар уже мен сизге уже айтам, ырыскүлайым, могу нерселерди кылып башташыңыз керек. Уже узкий специалисттерди подключение кылыш керек болот, көрдүңүзбү? Анан ошол нерселер менен уже колдон келишинче сиздин ооруңуз аякканча менин көзөмөлүм улана берет да. Ошондой. Эми бул көзөмөл мүмкүнчүлүгү деле жакында токтойт буюрса, себеби дегенде уже жакында жаңы проекттер башталып атат, жакында уже нутрициология курсу башка болуп атат. Мен көзөмөлгө деле могундай жоопкерчилик бул мен деле өмүр бою алып жүрө албайм да. Бул деле азыр бир аз болсо да убакыт бөлүп, бир аз болсо дагы ушул өзүмө ушул 2025-жылы 10 000 көзөмөл кылайын деп максат койгон болчумун. Ошол максатка жеткенден кийин уже буюрса мындай форматта деле көзөмөлдөр токтойт. Ошондуктан азыркы мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланып, как раз ушул ооруңуздан арылып алууга эң жакшы учур болуп эсептелет. Ошол. Окей, чоң рахмат сизге. Хорошо. Да, ойлонуп. Значит, онлайн консультация, то есть, да, көзөмөл боюнча, значит, жана 800-600 деген номерге жазыш керекпи или как? Ошолго 556-800-600 айтып, желательно 6 айлыкка эле жазылыңыз, 6 айлыктан баштап. Эгер ага мүмкүнчүлүк жок, 3 айлыктан баштасаңыз болот. 1 айлык бирок сизге вообще жетишпейт тилекке каршы. 1 айлык аз болуп калат. Или 3 айлык, или 6 айлык экөөнүн бирөөсүнө жазылсаңыз болот. Шартыңызга карап. Чоң рахмат, доктор. Айыгып кеттиңиз, ырыскүлайым, баары жакшы болот. Эң негизгиси аракет кылсак эле бул оорудан сөзсүз түрдө кутуласыз. Түзмө-түз эфирге кошулуп албасаңыздар дагы пикирлериңиздерди жазып кетсеңиздер болот. Бүгүнкү эфирден балким сиздер деле өзүңүздөргө пайдалуу бир нерселерди алдыңыздар. Комментарийге жазып кетиңиздер. Эмнелер сиздерге пайдалуу болду? Бардык эле суроолоруңуздарга, себеби дегенде бирөө суроо берип атканда, бирөөңүздөр угуп отуруп, ошол суроого деле жооп аласыздар да. Көрдүңүздөрбү? Ошондой форматта эгер пайдалуу болгон болсо, комментарийге пикирлериңиздерди бөлүшүп кетиңиздер. Анан бүгүн сиздерге эң жакшы жаңылык, мурунку эфирибиздин записи дагы чыгат. Бул эфир дагы буюрса YouTube каналыма жүктөлөт. Дагы да кайталап көрсөңүздөр болот. Эң башкысы сиздерге айтар нерсем, урматтуу катталуучулар, билип коюңуздар. Адамды күн сайын көзөмөл кылмайынча аны айыктыруу мүмкүн эмес. Ушул нерсени эч качан эсиңиздерден чыгарбаңыздар. Ар бир адам айыгууда өзүнө толук кандуу жоопкерчилик алып аракет керек. Бул медицина ушундай так илим, бул илимде жөн эле бир чуда нерсе болуп кетпейт. Эч качан андай чуданы күтпөңүздөр. Өзүнөн өзү жакшы болуп кетет деп күтпөңүздөр. Жок, аракет кылыңыздар. Конкреттүү түрдө Аллах Таала деле айтат. Ооба, биз Аллахка таянабыз, биз мусулмандарбыз. Бардык шыпаны берүүчү, ооруну берүүчү Аллах Таала. Бирок себептерди кылганды унутпашыбыз керек. Себептерди жөн эле кылып коюу дагы жетишсиз. Себептерди биз конкреттүү түрдө далилденген, изилдөөлөрдөн өткөн, реал түрдө жардам берген, коопсуз, ден соолукка зыянсыз, реал түрдө пайдасы бар гана себептерди колдонушубуз керек. Андай себептерди колдонууда мен доктор Турабеков сизге колумдан келген бардык аракетимди кылам. Өзүмдүн бүт чет өлкөлөрдөн алган, бүт ушул дүйнөлүк гайдлайндардан алган, чет өлкөлөрдөн топтогон тажрыйбамды колдонуп, ушул 4800дөн ашуун пациент азыр менин практикамда көзөмөлүмдөн өтүп дарыланып жаткан бүт ошол тажрыйбамды колдонуп, сизге 100% күчүмө арнап, сиздин оорулардан кутулууңузга колумдан келген салымымды кошом. Анда эмесе кийинки эфирлерден көрүшкөнчө амандыкта туруңуздар. Сиздер менен болгон Мекжан Турабеков. Баарыңыздарга ийгилик, эч качан оорубаңыздар. Бир нерсени билип коюңуздар, ар бир оорунун шыпасы бар, ар бир оору айыгат. Анда эмесе амандыкта туруңуздар.